биздин коомдо эки чоң типтеги үй бүлө бар деп койсом, бир типтеги үй бүлө аял полный жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна жүктөп алган. Аны эч ким суранган жок жүктөп ал деп. Аны эч ким мажбурлаган жок. Өзүнөн өзү эле алып жүктөп алды, кылбайт деп туруп. Башка адамдын жүрүм турумун алдын ала прогноздоп туруп, өзүнө милдет алып алган аял. Экинчи болсо, жоопкерчиликти түртүп туруп, анын күйөөсүнүн мойнуна кан соргуч болуп жашап алган аял. Эки чоң типке бөлүнүп атат да. Ортодогу тип аз. Жоопкерчиликти тең бөлүшкөн тип аз. Биринчи типтеги аялдар негедир жолдошу үчүн мындай алдын ала ой жүгүртүп, өздөрү чечим кабыл алгандар. Анан ошол чечими үчүн өзүн күнөөлөбөй, жолдошун күнөөлөйт да. Болбосо жолдошуна таасир эте турган көп жолдор бар. Болгону гана анын психологиясын түшүнүш керек. Ал эмне каалайт, ага кандай таасир этсем болот түшүнүш керек. Ал кылбайт деп туруп эле бүт баарын мойнуна жүктөп алып, анан качан мага ыраазы болот, качан мага рахмат деп айтат деп отурган аялдар. Эми суроого мындай тактап жооп берсем, кантип алсыз болом, кантип жоопкерчиликти кайра түртөм деген суроо пайда болуп атат. Биринчи, эмне үчүн ошо жоопкерчиликти албай атат түшүнүшүңөр керек. Сен жеткизе албай атасың, сен айта албай атасың, сен түшүндүрө албай атасың, сен анын тилин таппай атасың. Сен мышык болуп мявлап атасың, ал болсо ит болуп үрүп атат. Экөөңөр эки тилде сүйлөшүп атасың. Экинчиден, сен эркектин үй бүлөдө болгон ролун туура эмес түшүнүп атасың. Мен кыйынмын деген текеберчилик бар. Ошол текеберчиликти алып салыш керек. Дагы эркектин ролун туура коюш керек. Үй бүлөдө ким маанилүү? Балдар эмес. Биз көбүнчө балдар деп коюп алабыз. Үй бүлөдө эркек биринчи маанилүү. Эркек өзүн маанилүү сезсе, анан сен за мужем күйөөдө болосуң. Ага чейин сен болосуң, анан күйөөң болот. Ошол эркектин ролун туура түшүнүп, анын каалоолорун түшүнүп, анын тилин үйрөнсөң, болду, жоопкерчилик өзүнөн өзү эле тияка жылат. Анткени эркектин ролунда биринчи ирет ошол жоопкерчилик жасалган.